Арыбаңыздар, кымбаттуу көрүүчүлөр. Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин журналистика жана коммуникация институтунун телевидение багытында билим алган студенттер тарабынан даярдалган берүүнү искусственный даңазалоо менен баштайбыз. Сүрөтчү бул өзү шыктанган адам эмес, тескерисинче башкаларды шыктандыра ала турган, жан дүйнөгө эргүү бере ала турчу касиетке ээ инсан. Алдыңкы мүнөттөрдө Кыргыздын залкар сүрөтчүсү Гапар Айтиевдин өнөрү жана чыгармачылык иши менен кененирээк кесиптешибиз Айдина Шамшиева тааныштырмакчы. Экранга назар салабыз. Кыргыздын туңгуч сүрөтчүсү, Кыргыз улуттук профессионал сүрөт искусствосунун негиздөөчүлөрүнүн бири Гапар Айтиевич Айтиев 1912 жылы 28 сентябрда Ош облусунун Кара Суу районундагы Түлейкен айылында дыйкандын үй бүлөсүндө төрөлгөн. Айтиев Гапар Кыргыз тарыхында эң алгачкы профессионалдык сүрөтчү катары таанымал. Анын живопистеги негизги жанры пейзаж болуп саналат. Анын пейзаж сүрөттөрү жана этюдтары өзүнүн түстүү өзгөчөлүктөрү менен жана сүрөтчүнүн ой толгоосу менен сезимдерин бириктирип, кыргыз табигатынын зор эпикалык мүнөзүн бизге жеткирген. 1932 жылы Кыргыз институтун бүтүрөт. Андан соң 41-45 жылдары атамекендик согушка катышат. Ал жактан жарадар болуп кайтып келип, кийин 1944-68 жылдар аралыгында Кыргызстандын сүрөтчүлөр союзун жетектейт. Жаңы муундагы кадрларды даярдап, сүрөт искусствосунун ар кыл жанры жана түрүнүн өнүгүүсүнө жол түзөт. Фронттон кат, пахта терүү, колхоз куроосу аттуу сүрөттөрү Айтиевдин олуттуу ийгилиги болуп, изденүүсүндөгү негизги багытын аныктады. Ал бардык жанрларда ийгиликтүү иштеп келатса да, анын негизги жанры пейзаж. Кайыктар жумгал өрөөнүндө, сазда, жалтылдаган көл аттуу сүрөттөрү чыгармадан чыгармага өскөндүгүнүн күбөсү. 60 жылдары Айтиев өзгөчө бир ийгиликтерге жетишти. Бул мезгилде ал Чамандар аттуу картинасы Ысык көл Кыргыз деңизи чыгармалары үчүн Кыргыз СССР Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты болгон. Кыргыздын туңгуч профессионал сүрөтчүсү Гапар Айтиевич Айтиев 1984 жылы 16 декабрда дүйнөдөн кайтты. Айта кетчү нерсе, Гапар Айтиев өзүнүн чыгармаларында кыргыз элинин турмушун көрсөтүү менен бирге жаратылыштын кооздугун да мыкты деңгээлде чагылдырган. Ошондой эле табиятка шай келип, көрүүчүлөрдүн жүрөгүндө тоо арасындагы мергенчи катары эсте калып, кино индустрияда жылдызы жарк деп өчкөн мыкты актер эмне үчүн чоң экранга чыкпай калган? Бул суроолорго Бейшенова Сезим жооп издеди. Кызыктын баары алдыда бизден алыстабаңыздар. Sardalgız, sardalgız, yüreğinde sen aldalgız, ver Allah'ım sardalgız, ötüldün gün ötçesi, şundan bekleyin sardalgız, ötüldün ortağız, şundan bekleyin sardalgız, ötüldün gün ötçesi, şundan bekleyin sardalgız, ötüldün ortağız, şundan bekleyin sardalgız, şundan bekleyin sardalgız, ay sardalgız, sardalgız, yüreğinde sen aldalgız. Сиздер оюнчу же ырчы менен маек курат деп ойлогоңуздар бүгүн бизде конокто кыргыз эл артисти Догдурбек Кыдыралиев агайыбыз болмокчу. Саламатсызбы агай? Саламатчылык. Өрүңүз үчүн чоң рахмат. Сиз менен жолугуунун алдында мен сиздин өмүр баяныңызды, сиздин аткарган кинолоруңуздун баарын карап чыктым, изилдеп чыктым. Анан байкасак, сиз кыргыз фильмдерине караганда казак фильмдеринде аябай көптөгөн ролдорду жаратыптырсыз. Мунун себеби эмнеде? Анткени мындай болду да, бизде союз кулап кеткенден кийин баары кыргыз фильми тарады, баарыбыз таратты. Анда штатта турчубуз, актердун штаттан чыгарды. Анан көргөн жакка кеттик. Көбү картошка сатып кетишти, газет сатып кетишти. Мени казак фильм киностудиясы чакырып калып, мен ошол жака иштегенге барып калдым, ошол жака иштеп. Үй бүлөмдү ошол жактан багып калдым да мен. Аякта баягы башка ролдор да бар, анан мындай ролдор да бар. Көбү жакшы ролдор жараттым да. Казак элинин историясына кирдим мен.
бир эки кино менен. Анын бирөөсү Атырабын кыйрашы деген кино. Орусчасы Тен война деп аталат. Аны тарткан режиссер Ардак Амиркулов деген жигит тарткан. Башкы ролду ойнодум. Мен биринчи жолу кино козош чыкканда Дом кинодон көргөздүк да. Эл көп болду, айтматов баары келишти элдер. Анан баягы кинонун кандай болгонун билбейсиң да. Мен кино бүткөндөн кийин ишке чыга баштадым. Алга чыга алсам Сүймөнкул аке чыкты. Анан келип кол бердим деп. Келе болду. Жакшы ойнопсуң деп анан. Ошондо мындай дедим да, кино элге жаккан экен депчи. Анткени кино элге жакпай калса жаман да. Биринчи кино болсочу ошол убакта чыгып аткан. Ошондон Сүймөнкул аке куттуктаган. Ошондон баштаган мен актер катары элге таанылып калдым да. Эми мени киного алып келген Төлөмүш Океев, Төлөмүш байке. Ал мени Москвага чейин издеп келип анан чакырып келди да бияка. Кастингден өттүм мен. Кастингде 4-5 кыз жаш биякта жүргөн. Спортсмендери бар, актерлор Казакстандан бери келишкен. Анан мен жеңип алдым аяктан. Анан тоодо чуркагандан, атка мингенден, мылтык аткандан. Анткени эмне үчүн мен муну айтып атаман? Менин атам Кыдыралиев Ысқақ деген өзү Жети Көз району боюнча атагы чыккан берген чолчу. Көз катар. Ал жана анда орустардын Охот союз деген эмеси бар эле да. Анткени только орустар турчу. Менин атам ошолордун арасында Охот союзда турчу. Эме член болупчу. Анан бул киши бир түндө 3 карышкы атып койгондо, койлор жеп аткан. Ошо менен атага чыгып. Анан мени кичинекей чагыман тоого алып барып, мен анын артынан ээрчип алчумун да. Тоого алып барып, анан ошо атка мингизип тоого алып барып, ошонун артынан жүрүп, мен анан тоодо жана чуркаганды, аскада жүргөндү баары тең кичинекейимден өскөм да. Ошон үчүн мага кинодо жанагы ойногон анча деле кыйын болгон жок да. Көбү ошол жактан өтпөй калышты. Аскадан басканда буттары титиреп баспай калышкан да көбү. Аскада чуркаш оңой эмес. Карда чуркаш да оңой эмес. 4000 метрде чуркадым да мен. Германияга барганда мени канча метрде чуркап атасың деди. Мен 4000 метрде десем, летучий кыргыз деп айтышкан да алар. Анан журналдарында ошентип жазып ишкен. Төлөмүш байке сүйүнүп жүрдү. Охан летучий кыргыз деп айтты деп бияка келгенде. 7 ай тартылдым мен, 7 ай кышы, жайы, жазы бар, күзү бүт убагында тартылдым. Кино көп жерде тартылдым. Могу биздин ашу Төө ашу жактан Ак суу деген жер бар. Ак суунун ичинен тартылды. Андан Кегетинин ашуусунан тартылды. Ат башынын Босого деген жеринде тартылды. Жанагы боз үйлөр, той болуп аткан ойроттор менен чабышкандын баары ошол ат башында тартылды. Тоолордун баары биздин ушул Кегетинин тоолору, ат башынын тоолору, анан Ысык көлдүн жанагы кино башталып атканда кардар чуркап аткан жерлердин баары Сары Жаз, Хан Теңири, Пик Победы деген жеңиш деген чокулардын алдында тартылды. Аяка вертолет менен бардык да биз. Вертолет менен вертолет таштайт, учуп кетет, анан бир 8-10 күндөй муздун үстүндө жатып тартылып да. Вертолет кайра келмейинче ошол жерде муздун үстүндө ачка болуп тамак түгөнгөн күндөрү болду. Анткени вертолеттор учпайт экен, ал убакта караколдон учат, караколдо карап турат, тиги тоодо булут болсо болду, учпайт алар, коркот. Анан көп күткөн күндөр болду ачка. Анан эң кыйын жерлери бар, чуркаганда мен ташка кулап, могу жамбаштар жаракат алып, аксап жүргөн күндөр болду, бирок чөптөр менен, анан жана спирт менен сүйкө ошу менен айыктырган күндөр. Эң кыйыны көчкү жүргөн жерде биз көчкүнүн алдында калдык, бирок аз деле кар басып калды, анткени алпинисттер жарылды да көчкү. Катуу жүрүп кетти. Көчкү жаман экен, андан кутула албайсың. Касен экөөбүз жанагы менин жолдошумду ойногон Асыр Чокубаев экөөбүз бир 7 метр, 10 метрдей чуркадык, анан кулап түштүк.
Бизде аз эле кар басып калды, основной көчкү башка жактан өтүп кетти. Ошол жерден аман калдык. Эң кыйын жерлер ошол болду. Анан калгандары анан жетай баягы тонду кийген боюнча, кинонун эмеси боюнча. Анан эң кыйыны жанагы касен качканда мен аны кууйм да. Ошондо чарык менен чуркайм да, анан суунун ичинен чуркаганда тайып кулайсың да. Анткени чарык аябай эме да, тайгак. Суунун таштары да тайгак. Анан оператор айтат, сен түз чурка деп, түз чурка албайсың ал жерден. Кулайсың, анан ошо 3-4 жолу тартышты ошол жерде. 4 жолу тарттык анан. Бир эле куладым, ошол кинодо калды. Төлөмүш байка айтат, ал естественный бул кулаш керек да, кантип кулабайт деген суунун арасынан деп. Ошондой кыйынчылыктар болду анан кинодо ошолор. Жанагы элдин арасынан чыккан талант да өзү. Мындай а киши мынтип тиги фестиваль болот экен, бул эмеге деп кино тартчу эмес. Өзү ушу каалаган киносун тартчу да. Ошону майын чыгара иштечү. Ошонусу менен артык да ал. Иштегенде да оңой болчу. Күлдүрүп, анекдот айтып, анан колун чаап да эми иштейбиз деп иштеп, ушундай иштечү. Сүймөн Кулбаке айтчу. Төлөмүш менен Океев менен иштеген бул майрам дечү. И, наконец, потомок белого барса, он получает приз на родину в Киргизии. На престижном фестивале в Западном Берлине, в жюри, где были люди прямого открытого сердца, высоких эмоциональных порывов Жан Море, Альберто Сорди, фон Зюдов вручают картине «Серебряный медведь». Всесоюзный кинофестиваль в Минске. Главный приз фестиваля присуждается кинофильму «Потомок белого барса». Баарыбыз билгендей эле Доктурбек Кыдыралиев «Кожо жаш» фильминде мергенчинин ролун мыкты деңгээлде жараткан. Мергенчи колунда куралы жок болсо, мергенчи деген атка конобу. Деги эле кыргыздар байыркы атам замандан бери өнөрлөрү ар тараптан арбып келген. Өзгөчө кол өнөрчүлүк гүлдөгөн. Азыркы учурда да бул өнөрчүлүктү аркалагандар аз эмес. Бул куралдын толук жасоо процессин Мукашева Айзаттын дипломдук ишинде көрө аласыздар. Кыргызда байыртадан келе жаткан кол күчү менен атылуучу курал. Жаанын жасалышы 3 бөлүктөн турат. Жыгач, жемүүс, тептирге жана жебе. Ал мустактан келе жаткан жааны аңулоого, душмандардан коргонууга, жамбатууда да пайдаланып келишкен. Талаада кубарып, кунары кеткен мүйүздү алып келип, ага жан берген Халел Уста өнөр-канасында жаа жасоо менен көп алектенет. Берген сурообузга оңой менен жооп бербеген сөзгө сараң чебер уста таң эрте жаа жасоого киришти. Алгач мүйүздү карыштап көрүп, керектүү жерин алып, чаркка узун туурасын жоонуп, жаанын 6 бөлүгүн дайындап алат.
Колго кармаганга ыңгайлуу болуш үчүн кум кагаз менен кылдат тазалап алууда оңбогондой убакытты алат. Тептиргени жасоодо ар бир устанын жашыруун сыры барбы? Айтор ушул жерин тартпагыла деген устанын сөзүнө макул болуп, жибек жип менен оруп жатканын гана баамдадык. Андан соң кубарган мүйүздү күзгүдөй кылып жалтыратып көрүп берет. Баары даяр болгон соң ар бир бөлүгүн кынап, мык менен бөрккө алып, жаанын мүйүзүн жасоого киришти. Атайын чогултуп, күнгө жайып, кургатылган аттын жалы жааны шөкөттөөгө керектелет. Эртеден кечке сөөктү жонуп, адеми жаа жасаган Халил устанын жааларын Казакстан, Өзбекстан, Россиянын бир катар шаарларына атайын буйрутма берип, жасатып алып кетет. Ал тургай Европадан да буйрутма алаарын айтып өттү. Улуттук баалуулуктун бири болгон жаа тартууну кыз-келиндер да өздөштүрүп, коңшу мамлекеттерден ийгиликтерди багындырып келгендери да жок эмес. Халил ага жаа тартуунун эң жакшы пайдасы адамды максатты туура коюуга үйрөтөт, деп сөзүн жыйынтыктады. Ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип жетти. Таланттуу студенттер тарабынан даярдалган берүү купулуңуздарга жетти деген ойдомун. Сын пикирлерди биздин Кайнар Булак YouTube каналына калтырсаңыздар болот. Сиздер менен мен Бегимай Алманбетова болдум. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.